Саламатсыздарбы менин замандаштарым. Бүгүн мен сиздер менен бир маанилүү чындык жөнүндө сүйлөшкүм келди. Билесиздерби, бул аалам ушунчалык кенен, жараткандын казынасы ушунчалык чексиз. Бирөөнүн бактысы сизге келүүчү бакытты тоспойт, бирөөнүн илими сиздин илимиңизди азайтпайт. Биз эмнегедир дайыма бири-бирибиз менен жарышып, бирөөнүн жарыгына көлөкө түшүргүбүз келер экен. Караңыздарчы, бир шамдан экинчи шамды күйгүзсөңүз, биринчи шамдын жарыгы азайып калабы? Жок. Тескерисинче, бөлмө жарык болот. Бирөөнүн илими жетишкени, ийгилиги, байлыгы бул анын ырыскысы. Ал сеникин алып койбойт. Башканын жарыгына суктанганды, башканын ийгилигине сүйүнгөндү үйрөнсөк, өзүбүздүн жолубуз да жарык болот экен. Бирөөнүн бактысын көрө албаган адам, өзүнүн бактысын таба албаган адам. Бирөөнүн жарыгы сага жарык болбойт. Сенин өзүңдүн ичиңде чырагың болуш керек. Башкаларды туурап, башкаларга ичи тартык кылып жатып, өзүбүздүн ким экенибизди унутуп коебуз. Мен бүгүн ушул жүрөк ачкычы каналымда өз жарыгымды издеп жатып, кимдир бирөө менден алдында болсо, мен ага бата берем. Ал эми кимдир бирөө менден акылдуу болсо, мен андан үйрөнөм. Анткени ааламда баарыбызга орун жетиштүү. Келиңиздер замандаштарым, ичибиздеги таардыктын кулпусун ачалы. Бирөөнүн бактысына суктануу бул чоң маданият. Бирөөнүн ийгилигине кубануу бул таза жүрөктүн белгиси. Сиздин да жарыгыңызда эч качан өчпөсүн. Аман болуңуздар. Каналыма катталып жүрөк басууну унутпаңыздар.